15 жаштагы Ислам Халилов кыргызстандык өспүрүм бала Москвадагы Крокус Сити холлдо болгон кол салууда 100дөн ашуун адамды аман-эсен куткарып калган. Ислам концерттик залдын кийим илген бөлүмүндө иштеп, теракт башталганда кызматчылар кирип чыга турган эшик аркылуу кишилерди чыгарган. Быстро! Туда! Все уходите в ту сторону! Все туда! В Экспо! Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранату кинут. Ну, я успел открыть двери, все мы выбежали в Экспо. Ислам орус жарандыгын алган кыргызстандык үй бүлөнүн уулу. Анын ата-энеси 15 жыл мурда эле Орусияга иштегени барган. Жалалаттан Сузак тургуну, Сузак айылынын тургунубуз. Мен өскөндө биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым. Мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Азыр эми кечтен бери аябай сыймыктанабыз, конечно. Азыр Ислам 8-класста окуйт. Спартак Москва клубунун жаштык командасында ойнойт. Ислам Халилов Россия мусулмандардын медалы деген бийик сыйлык менен сыйланат. Медалды Орусиянын муфтии Равиль Гайнуддинов келе жаткан жума намаз учурунда Исламга өзү тапшырарын билдирилди. Орусиялык белгилүү рэпери Моргенштерн Ислам Халиловко 1 миллион сом ыраазычылык белек катары берди. 15-летний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Героев должны в лицо знать. Я очень благодарен Моргенштерну. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары Моргенштерндин концертине тыюу салыш керек деген демилге менен чыккан. Моргенштейн деген келип атабы? Кайсы бир чет элдик Моргенштейн деген артист дейбизби, аны эмне деп атаганга деле тил барбайт. Ошол киши келип туруп эми биздин жаштарга концерт коет экен. Россияда кылмыш иши козголгон, 100 000 рубль айып салынган. Жаштарыбызга, келечек муунубузга өтө бир терс таасирин тийгизе турган. Дүйнөлүк маданият жана жаштардын саясатынан куулган адамды кабыл алып атасыңар. Же бир динден кабары жок, бир журт бузар десек дагы болот. Шайтанга окшогон денесинин бүт баарын татуировка кылып шайтандын сүрөтүн тартып алгандарды Кыргызстанга киргизип атасың. Ошол боюнча биз силерден талап кылабыз. Токтоткула мына кайрылып атышат катына. Токтотконго иш алып барып жатабыз.